Салам достор, Ашкана KG каналына кош келиңиздер. Биринчиден, тоокко туз жакшы сиңиш үчүн ушундай тиликтерди жасап алабыз. Кесип бүткөндөн кийин туздап, ичтерине да тузду жакшы сүйкөп, анан пленка менен жабып, 10-15 мүнөткө тузу сиңиш үчүн коюп коебуз. Соустукка даярдык баштайбыз. Помидордун үстүлөрүн тилип, кайнак суу куюп калтырып коебуз. Бардык азыктардын пропорциясын видеонун алдында калтырып коем. Албетте помидордун ордуна томат колдонсоңуз болот. Томат кошулган пропорцияны дагы видеонун астына калтырып коем. Кайнак сууда тургандан кийин сыртын арчы шоңой болуп калат. Сыртын арчып, ушундай бөлүктөргө бөлүп, овощерезкага же болбосо бычак менен аябай майдалап алабыз. Помидор кошулган соус мякоть менен жана жакшынакай болот. Бизге дагы соевый соус, сахар, уксус жана суу менен ундун аралашмасы керек болот. 10-15 мүнөт өткөндөн кийин этке ун жана жумуртка кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Жумуртка, унду аралаштыргандан күтүү зарыл эмес. Май ысыган соң дароо эле бышырып баштайбыз. Май ысыгандан кийин жай отко коюп, эки тарабынан бышырабыз. Ичи жакшы бышыш үчүн жайыраак отко кактап, бир тарабын 20 мүнөттө кууруш керек. Бул убакытта күйүп кетпейт, бир гана отту күчтүү кылбашыңыз керек.